Assalamu alaikum dostlar. Esingizde olsa men geçe kvartalniga barıp kun pomoş surasam, meni uruşup saldı dep ыйлап meni çakırgan ejebиздин videosun Instagramga жүктөгөн. Ошол видеонун комментарийинде bir карындашыбыз кайрылыптыр. Ушул эжебизди апа кылып алсам болобу? Эне кылып алсам болобу? Эненин, апанын мээримине зармын деп bir карындашыбыз кайрылган. Бүгүн ошол карындашыбызды табып, эжекебиз экөөнү жолуктурдук. Анда эмесе, алдыдагы видеого жалпыңыздар, күбө болуңуздар. İçkeriге кирип сүйлөшөлү. Жакта канча квартирант бар? 5 өлү. 5 квартирант. Бул жакта администратор жашайт. Бекер, неме бекер. Свет барбы? Так. Кире берели, Өзүңдүн өтүнүчүң боюнча мен Instagram'dan видеолорун көрөсүң? Ооба, көрөм. Бетин көргөзбөйм да жарандардынчы. Сен өзүң өтүнүчүң боюнча немени чечпе, жөн. Таканса көргөзбөйлү го. Отура бер. Масканы чечпейли. Отура бер. Бетин көргөзбөгөнгө аракет кылдайын да өтө көп түшүрбө. Себептигинде 5 кол тең эмес, ар кандай адамдар бар. Эртең көчөдө жүрсөң баягы кыз го деп кемсинткендер да бар эми. Кудайдан коркпогондор да бар экен да. Ошон үчүн бетиң толук көргөзбөйлү кой. Мен өзү вообще эле мындай бутуң эле тартып неме алайын дедим эле. Сен өзүң өтүнүчүң боюнча бетимди тартып чыгарыңыз деп атпайсың. Канча бир туугансың? Негизи 3 бир тууганбыз. Неме, ал энебиз башка, ата бир. Алай менен катташасың? Байкем менен катташам. Байкең могу видеону көрсө намыстанбайбы? Намыстанса мен кайрылдым. Bir жума мурун зумный пастам жок, шампунсам калбады, бир сом акчам калбады. Борса кылып жеп атам, сураныч деп. Бирок келген жок. Ал өзүнүн неме проблемалары менен, ал өзүнүн араң неме кылып жүрөт. Мен кече бир эжени видеого чыгаргам да. Ошого комментарийге ушул эжени мен апа кылып алсам болобу, эч кимиси жок экен. Энеге зармын мен, эненин мээримине зармын деп жазыпсың да. Аябай бир үйдө отуруп ошону окуп алып, мен сени тапканга аракет кылып, балким сенин эч кимиң жок болсо, эженин эч кимиси жок болсо, экөөңөр бири-бириңерге мээриң төгүп, эне кыз болуп, сенин 2 балаң бар экен, аларды небере кылып, эжи дагы небере житин жыттап, бактылуулук бири-бириңерге маанай тартуулайсыңарбы деген ойдо. Экөөңөрдү жолуктуруп коеюн деп издеп келдин да сен. Өзүң апам жок дептирсиң да? Ошол мен апам кичинекейимде каза болуп калган, өзүнө кол салып, анан эне мээримине аябай зармын. Ошо мага жардам бербесе деле мейли. Просто эне болуп, мындай, просто энем бар деп жашагым келет да, мындай. Сөз менен болсо да поддержка берип турсачы, бул жашоодо өзүмү жалгыз сезбейм. Ошол видеону көрүп, ошондой эле ой келди. Мен апа кылам, Кудайым буйрса чоңойгондо карайм сөзсүз депчи. Буйрса ниеттерим ишке ашат деп ойлойм. Мен кече видео тартып кеткенден кийин жардам берген адамдар келдиби? Канча адам келди? 2 жолу келишти. 2 жолу келишти. Мугурапталарды алып келди да? Акча беришти? Ооба, 2000 сом акча берди. Дарыңызга иштетиңиз. Кече мен сизди видеого тартып, интернетке жүктөгөндөн кийин комментарийга бул кыз мага жазган да, комментарийга жазыптыр. Менин эч кимим жок. Апам жок. Мен апа кылып алсам болобу? Жардам берем, багам. Апанын мээримине зармын деп, мына ушул кыз жазган да. Мен экөөңүздөрдү бул кыздын бетин тартпайм. Могуз үйүңүздү жыйнап, кийимиңизди жууп, өзүңүздүн кызыңыздай кылып сизди карайт.
Sen мындай карап отсоң бетиң көрүнбөсүн сен. Аркага, бияка. Камеранын аркасына өтсөң. Эже чыныңыз да, ушул кыз экөөңүздөрдү атайын азыр ээрчитип келдим, жолуктуруп коеюн деп. Ушул кызды кыз кылып алыңыз. Алла разы болсун. Сизге каралашып, бул кыздын 2 баласы бар экен. Ошолорду өзүңүздүн небереңиздей көрүп, бири-бириңиздерге мээрим төгүп, Мен телефондон сураганымда айттың да, мен аябай жүрөгүм сыгылып келдим да бул жерге чейинчи. Балдарың 2 балам бар дедиң, Бир уул, бир кызым бар экен, Каякталар? Азыр балдарым дом ребенкада. Бергенimдин себеби ошо баламы төрөргө жакын, кызымы караган эч ким жок. Мен менен чогуу роддомго мындай барып калып атты. Анан врачтар ошол дом ребенканы сунуш кылды, сен берип тур деп. Анан бердим. Төрөгөндөн кийин мындай келбегенинен, жашай албаганынан азыр балам 4 айлык. Аны дагы берип турганы туура келди. Мен карантинге алдын 10 күн мурун бергенмин. Мындай ичине иштеп акча чогултуп алайын деп. Анан ушундай неме болуп калды, Кудайым буйрса алам, 2-3 айдан кийин алам. Балдарың ал жака бергенден кийин кайра алам десең берет да? Ооба, берет. Договор менен. Проблемасы жок. Проблемасы жок. Карай албай азыр шарт жок, айла жок тыныш көрдүң да? Ооба, кызымда 1 почка, аны врач аябай жакшы кара деген. Документ немелери бар. Ошол 1 почка менен төрөлгөнбү? 1 почка менен төрөлгөн. Анан кичинекейинде жүрөгү тешик болуп, мындай слабыйракта, кичинекей чаң же бир нерсеге ооруп кала берчү. Азыр Кудайыма шүгүр, алар массаж менен бастырышты, жакында эле басты. Ошолор качымалдап, ошолор багып атышат. Жардам берип атышты да. 1 почка менен төрөлгөн ушундай да болот экен да. Мындай лечение болот экен. Лечение врачтар айтты, туздуу тамак вообще бербей, 5 жашында лечение кылып көрсөтүп кой дагы, донорду чоңойгондо кылсаң болот деди. Анан почка салса болот экен, Ооба, почка салса болот экен. Мен чечтим, бутка туруп, Кудайым буйрса өзүмдүн 1 почкамды берем. Ал чоңоюп турмушка чыгайын дегенде. Балаң десе боло жакшы эле? Балам Кудайга шүгүр, 4 айлык болуп калды. Бул жер квартирага канча төлөйсүң? 2,5 мың төлөйбүз. 2,5 мың? Азыр айда төлөп атасыңарбы же албадыңбы? Ушул айда төлөгөн жокпуз. Алган жокпу? Жакшы. Каяктан доход, каяктан иштейсиң өзүң бул жерде? Мен аябай көп жерде иштедим. Мен 6-классымдан бери идишчи болуп иштейм. Мектепте дагы 8-ди зорго бүткөнмүн. Ошо Жалал Абадта кафелерде, Нокатта 20 кафеде иштесем, ошон бүт баарын өзбектердин колунда иштегем. Бул жакта Полияда иштедим. Азыр болсо Полиядан жамгыр жаганда иш токтоп калат, ошон үчүн бул жерде Саламат деген салойго идишчи гана киргенмин. Буйрса, ачылса дагы кирем. Полияда эмне иш кыласың? Полияда эже повар болуп. Масканы көтөрүп бересиң, масканы. Повар болуп иштегенмин Полияда. Малина клубника терем. Жетеби мындай өз немеге жашоого? Жетет болчу. Кызымы да кыйналбай багат болчумун. Азыр экөөнүн ашыра албай калдым. Күнүнө 400 сом, 500 сом тапсам ашпай атат да. Менин жеңем бар. 1 жылдык квартирасын төлөп берем деп атат сиздерге. Ушул кыз экөөңүздөр ушул кыздын балдарын алып келип, мына даяр 2 небереңиз бар болот. Өзүңүздүн кызыңыздай бири-бириңерге мээрим төгүп, чогуу жашаңыздар эжеке. Квартираңардын 1 жылдыгын ошол ишкер менен жеңем төлөп берем деп атат. Рахмат. Эл журт дагы сиздерге жардам берет, Кудай буйрса. Элим баттыбайбы. Ошо, эч нерседен ойлонбоңуз, баары жакшы болот. Сизге счет ачабыз, Кудай буйрса. Эжебизге счет ачып беребиз. Азырынча счет ачыла элек, эч нерсе карта партасы жок, эл сом дагы жок. Эжебиздин прямой номерине жардам бергиси келгендер чалып, мээнет кылып, басып келип, өз колуңуздар менен тапшырып, өзүнө берип атканын көзүңөр менен көрүп, көңүлүңөр ток болот. Эжеге жардам берем дегендер болсо, келе берсеңиздер болот. Ортодо комментарийга бирөөлөр мошенниктер пайда болуптур. Картаны берип, жардам берейин дедим эле дегендерге. Бирөө жардам берейин дедим эле деп жазса, эженин картасы болуп, ушуга салгыла деген
мошенниктер бар экен да. Мен ошолорго кайрыларым. Эч кимге ишенбей, прямой өзүнө келип, көзүңөр менен көрүп, соопту алып кетсеңер болот тугандар. Сизге жардам берип аткандарга дуа кылып коюңуз. Сиз жардамга муктаж болсоңуз, сиздин дуаңызга муктажбыз биз. Жардам бергендерге дуа кылып туруңуз эжеке, оорубаңыз. Кызыңыз кут болсун. Экөөңүздөр бири-бириңиздерге мээрим төгүп, Сен да апаң кут болсун. Өзүң мына сурандың да алып келип экөөңөрдү жолуктурдум. Биз дагы мүмкүн. Эжебиз иш кыла албайт, колуңуз көргөз койсоңуз колуңузду. Эжебиз иш кыла албайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Кудай буйрса сен өзүң эми көзөмөлдө, үйлөрүн жыйнап берип, кирлерин жууп берип, өзүң апаңдай көрүп, бири-бириңиздерге мээрим төгүп, бактылуу болуңуздар. Аман болуңуздар, оорубаңыздар. Thank you.